УКМК Кочкордо чиновниктер ири өлчөмдө пара берип жаткан жеринен кармалды. Кочкор районунун Сары Булак айыл аймагынын башчысы жана Кара Суу айыл аймагынын башчысынын орун басары Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерине ири өлчөмдө пара берип жаткан жеринен кармалды. УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришкендей, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы коррупциялык көрүнүштөрдү жоюуга багытталган ыкчам издөө иш-чараларынын жүргүзүүнүн жүрүшүндө 2023 жылдын 16 августунда УКМК кызматкерине кылмыш жоопкерчилигинен качкандыгы үчүн 125 000 сом өлчөмүндө акча каражатын пара берүү учурунда Кочкор районунун Сары Булак айыл аймагынын башчысы СМТ жана Кочкор районунун Кара Суу айыл аймагынын башчысынын орун басары МКС кармалды. Жогорудагы жарандар Кочкор районунун Кара Суу айыл аймагынан жеке турак жай куруу үчүн жер тилкелерин мыйзамсыз берүү фактысы боюнча кылмыштардын бирдиктүү реестринин маалыматтык каттоо журналына катталган сотко чейинки өндүрүштүн алкагындагы кармалган. Ошол эле күнү кармалгандар Нарын облусунун ички иштер башкармалыгынын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда УКМК тарабынан жер тилкелерин мыйзамсыз берүүгө байланыштуу башка адамдарды жоопкерчиликке тартуу боюнча комплекстүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө.